Aylanasın dolur kurçağan, kayda yürüsöm estin çıkmağan. Bizdin ayıl jeridin sulusu, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Айыл десе келет менен эсиме, апакемдин уйсааганы кечинде, кумга ойноп боп-боз болуананда чөп чапканым жылда адар тектирде. Айыл десе анын баары эсимде. Менин айылым түбөлүк калат сүйгүм. Таң эрте малайдаган балдар, ысык нан, жаңы бышкан сүттүн жете, мындай көрүнүштөр эң сонун элеттеги жашоонун элестери. Элетте жашоо эң сонун программасы бүгүн Талас районунун Хан Бүргөө айылында. Биздин айылдан өчпөс экен дайым чырагым. Ыйык туткан биздин айылдан, өчпөс экен дайым чырагым. Айыл элинин тиричилиги дейканчылык менен өтөт. Ак мээнеттер менен киреше таап, таңерте талааларында эмгектенген элет жашоочулары кылыйып чыккан күндүн нуруна чайынып, жашоосун шаңга бөлөгөн элеттиктер таңерте эмгек үстүндө. Aşkıga gönüley vurulay, balıkımga çatiyi kuyunday, uyludun bikin mağaşay, uyludun bikin may, iyisin dağı. Ыйыктыгың сенин билемин, дайым таза сага тилегим. Дейканчылык менен катар мал чарбачылыгы дагы айыл тургундарынын негизги тиричилиги. Кыдыралиевтердин үй-бүлөсү дагы уйсаап, сүт өткөргөндөрдүн катарында. Бул үй-бүлөнүн күнү дал ушундай короодогу күнүлүк жумуштар менен башталат. Жүрсөм да, сен деп согот дайым жүрөгүм. Биздин айыл Эртемен турабыз, турарда маселе уйсай, үйгө кирип, апамдарга чай берем. Чай пайла жыйнагандан кийип келип, сүт төгөбүз. Анан үйдөгү майда-чүйдө жумуштарды кылабыз. толор үйүбүз. Айланайын, менин айылым, түбөлүк сага калат сүйүбүз. Айланайын, менин айылым, түбөлүк сага калат сүйүбүз. Түбөлүк сага калат сүйүбүз. Айла менен юмшомогону мал менен, жер менен, аркыш айгайбыз, фахол айгайбыз, мугай себебибиз, чөп айгайбыз. Экеме мал аркандайбыз, малдарымда жарган белек. Ошондой. Айланасың толор курчаган. Бой тереген тал теректер, бактарактар менен корчалган Токойлуу Хан Бүргөө айылы жайыты менен суусу мол, керемет кооздукка бөлөнгөн. Бул көчө 1939 салынган. Ал убакта элдин баары тезакта Иманкулдун колтусу деп койчу, ар деп 3-4 там. Анан Айныбайдын колтусу дейт, ар деп 10 чакты там.
Ana tiyakta mürdeli koktu deyt, ümmet alın çöğü deyt. Sen aslında bizden ayıl, oşo ümmet alın çöğüne olsun. Oşo 15-20'a yakın tutun. Ana akırındık men ana Sovet hükümeti yeri geçtirgili, biriktirgili dekendeyin. Anan keyin bir yerge, biyağı, komünistin biyağı bana sortada uçta koy, çalta koy olsun deyip, şonda atam başkarıma koyup, anı şerge ufuttan salın. Oşonda bizden tabi 39. yıl salınında. Ananın ondan birine salın oturan şu köçe payda oldu. Kim istese yaşap atat bu. Kim istese, istemeyenler yok. Zaten her birinde men özümde aytayım, bizde 100 hektar yer var. Oşun bir sevar ot kılas bir yerine, egin aytsak bir yerine çöp bir yerine. Cuma bulçağıdayız mümkün. Mal sarvası menen her gün özün çiftçilik var malları. Kevrenki, ondan aşçılık var kevrenki. İlk yetmeden ayıpta bakal başında ismalı. Sarayda olmalı. Üstte koylar var, uylar var. Uçakşı, uçağın ayda şimalı atat, malı menen, kıynav kakal part satamda söz erki var, ilgirpi demez. Mana şu yerde 5-6 yıl yaşaydı. Kuşçu, sarı, savatar, kaymasa çilyut dep koydu. Çilyuttan 1-2 tütün, savatardan 1-2 savatardan emesi bizim buna birinci ürgatta bekmaldaydı. Anan kuşçu dep koydu, buna kalda töngde bürgü atır dep durgu. Oşo bizim çoğatağız. Kazak menen Kırgızga kan bolgan eкен. Oşonun tukumu şu yerde, kamın içinde, Manas'ta var. 3-4 ayal varken değil ayal baldar, bul ayal baldar var. Şurada жақсы vardı. Maqtul yer, жақсы. İştegeni iştese yaşa atat balam. Ana iştegender görünüp atpay ketkeni ketip atat. Mındayçılık azыр жақсы эле. Men özüm bolsa dıykançılıkla emgek menen emettim. Oşol emgektin emesi men 72-73 yıl Tursk vardım. Kuybuşuktan bir Baltikaga çeyin. 10-20 gün. Anan keyin iştegen emgemen kolkos boyunca birinci orunda alıp düşümden Çekoslovakya'ya kettim 20 gün. Kütөpkө menen. Öte kıynak jumuş kılgan jokmун. Bala çakın bari жақсы, bala çoğup kalmağa jardam berdi. Айылда эми бул айылдын аксакалы эле биз табышкан бөкөс болуп калдык. Анан кийин Кудайга шүгүр айылдын ынтымагы жакшы, кээде чогулуп аны муну сүйлөшүп, билген акыл насаат уста айтып, балдарга, кыздарга жакшы жүргүлө, жакшы тургула, ынтымактуу болгула, улууну улуудай сыйлагыла, кичүүнү кичүүдөй сыйлагыла. Мурун ата бабадан калган салтыбыз ушундай биздин Кыргыздын өзүнүн каада салты бар. Аны кармагыла, тиякты туурабагыла, биякты туурабагыла дегендей акыл насаат уста айтабыз. Угат, сыйлайт. Жылдыраса тонун булады, көңүлүмдүн канаттуулары, ыйык туткан биздин айылдын, өчпөс экен дайым чырагы. Биздин Чоңтокой айылы жүз түтүндөн турган айыл. Чоңтокой деп аталышынын себеби
Биздин айыл чоң токойдун жээгинде турабыз. Токойубуз чоң, кооз. Ошонун ортосунан Үч Кошой деген суу агып өтөт. Эс алгандар көп. Токойубуз көп, ошон үчүн чоң токой деп аталат. Бул айыл чоң инсандар өткөн, чоң адамдар өткөн ушул жерден. Жакшы кишилер өткөн. Азырда ошо жакшы кишилер иштеп атат эки жакта. Жакшы Кудайга шүгүр, эл ынтымагы жакшы, баары жакшы, аксакалдар жакшы, жаштар жакшы, Кудайга шүгүр. Кийинки күндөрү спорт зал салынды, айылыбызга мечит салынды, мектебибиз салынды. Мына жакында Кудай буйрса жол оңдолот деп атат. Суу киргизебиз деп атат. Жери эсебинен. Кудайга шүгүр жакшы эле. Дайым таза сага тилегим. Алыс жакта иштеп жүрсөм да, сен деп согот дайым жүрөгүм. Алыс жакта иштеп жүрсөм да, сен деп согот дайым. Айыл ааламга жол салат. Өз айылыңдын ташынан тарта сапырылган чаңы дагы сагынтат. Бүргө баатырдын урпактары жердеген чоң токой айылы кийинчерээк хан бүргө аталып калган. Ушул айылдан ааламга аттанган инсандар өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп, өз айылы менен сыймыктанып келишет.